Эми эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин корей тили адистигинде билим алып жаткан студенттер Кореянын жогорку окуу жайларында акысыз билим алса болот. Мындай мүмкүнчүлүк Кванжу университетинин тышкы иштер боюнча проректорунун демилгеси менен ишке ашты. Ал өз каражатынан фонд түзүп, студенттерге Кореяда окуш үчүн материалдык колдоо көрсөтөт. Биз үчүн борбордун ачылышы чоң семик. Эми эки элдин мамилесин берүү тармагын дагы бекемдей алабыз. Студенттерге Кореяда акысыз билим алууга шарт түзүү келечек муун үчүн жасалган чоң мүмкүнчүлүк. Борбор аркылуу көптөгөн жаштар тил үйрөнүп, Кореянын жогорку окуу жайларына билим алат деген ишеним чоң. Борбор эки элдин достугун чыңдап, маданий байланыштарды бекемдөө максатында ачылды. Студенттер көбөйө берсин, ден соолугу болсун, ишине дайыма ийгилик ушул жерден өнүгө берсин. Сиздерге дагы чоң рахмат. Кванжу университети менен Ош мамлекеттик университетинин ортосундагы достуктарды бекемдөө да эң негизгиси. Андан кийин тажрыйба алмашуу максатында, академиялык мобилдүүлүк максаттарында бул борборлор эң негизги ролдорду ойнойт да. Борбор сырттан келген жаштар үчүн да ачык. Каалоочулар тил үйрөнүп, Кореянын жогорку окуу жайларында билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул борбордо Ош мамлекеттик университетинин студенттери, ошондой эле Ош шаарынын жаштары билим алса болот. Бул Хошим борборуна сырткары бизде дагы бир Сежонг институтта бар. Бул жерде да буга чейин деле биздин Ош шаарынын жаштары, Ош мамлекеттик университетинин студенттери билим алып, Кореяга барып, өздөрүнүн алган билимдери менен илим алып келип атышат. Учурда эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин 30 студенти Кореяда билим алууда. Бул мектепте кызматташтыктын алкагында 6 тил борбору ачылган. Өсүп өнүгүүнү каалайбыз деп мына ушул торттун бетине жазып коюптур да. Ошон үчүн урматтуу проректор, сиз мейман катары биринчи ушул торту сиз эме кылып берсеңиз. Буга чейин Ошмунун тышкы иштер боюнча проректору баштаган делегация Кореяга барып 6 жогорку окуу жай менен кызматташтык келишимдерин түзгөн. Анын негизинде сапаттуу билим берүүгө жана студенттердин эл аралык деңгээлде билим алуусуна шарттар түзүлүүдө. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абчапаров, Ошму жаңылыктары.